Операция учурунда таш бараңга кабылган УКМКнын кызматкерлеринин окуясы боюнча 3 шектүү кармалды. 28 сентябрга караган түнү кыргыз-казак чек арасында операция жүргүзүп жаткан УКМКнын кызматкерлерине белгисиз адамдар тарабынан кол салуу болгон. Бул окуя боюнча Панфилов районунун 3 жашоочусу шектүү катары кармалды. Маалыматты Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине бейбаштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иштеринде шектүү катары Чалдыбар айылынын жашоочулары 29 жаштагы БА, 26 жаштагы ТБ жана 23 жаштагы АЧ аттуу жарандар кармалып камакка алынышкан. Учурда Панфилов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жогорудагы окуяга тиешеси бар башка жарандарды аныктоо үчүн ар тараптуу ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Зарыл болгон экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери улантылууда. 28 сентябрь күнү эртең менен Панфилов район ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Чалдыбар көзөмөл жайында белгисиз адамдар тарабынан укук коргоо органдарына каршылык көргөзүлгөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү иштери башталган. Депутат: уран казууга тыюу салган мыйзамга өкмөт тымызын бут тосуп жатат. Уран казууга тыюу салган мыйзамга өкмөт тымызын бут тосуп жатат деп бүгүн 2 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Биз февраль айында Жогорку кеңештин бир топ депутаттары Кыргыз өлкөсүнүн аймагында уран казууну токтотуу боюнча элдин талабы менен мыйзам иштеп чыкканбыз. Аны депутаттар колдоп, июнда кабыл алганбыз. Премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр келип, урандын казылышына каршыбыз деп айтышкан. 4 ай өттү. Бул мыйзамды отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине өкмөт киргизбей, күн тартибинен экинчи жолу алдыртып коюшту. 5 айдан бери корутунду бербей жатышат. Уран менен торий казылсын деп ачык позицияңарды айтпайсыңарбы? Трибунадан биз макулбуз деп айтып, эми тымызын акыры мыйзамга бут тосуп жатат. Биздин мактана турганыбыз экология, кооз жаратылыш, таза продукция деп айтып жүрөбүз. Уран менен торий ошолорго душман, урандан түшкөн акча элдин ден соолугунан да маанилүү, дейт Шыкмаматов. Бердимухамбетов ички иштер министринин башчысын кызматтан алып, сыйлыктарын жоюп салды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамбетов шейшемби күнү ички иштер министри, полициянын генерал-лейтенанты Изгендер Муликовду кызматтан алып, майорго чейин түшүрүп, мамлекеттик сыйлыктарын жокко чыгарып салды. Бул тууралуу Түркмөн телевидениясы таянуу менен РИА Новости жазды. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы өкмөт менен коопсуздук кеңешинин чогуу өткөргөн жыйынында кол койгон. Бердимухамбетов Муликовду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, укуктарынан аша чаап колдонгон үчүн кызматтан алып жатканын айткан. Президенттин айтымында Муликов майорго чейин ылдыйлап бардык мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылмакчы. Өлкө башчы экс-министр буга чейин 12 рет сөгүш алганын, бирок мындан эч бир жыйынтык чыгарбаганын айткан деп жазылат билдирүүдө. Жаңы ички иштер министри болуп өнөр жай, транспорт жана байланыш маселелери боюнча вице-премьер Мамедхан Чакыев тайындалды. Жогорку кеңештин депутаттары айлык акысынын суммасын айтышты. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов 31 000 сом маяна ала тургандыгын билдирди. Ал эми Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Карамат Орозова маянасы 25 000 сом экендигин билдирип, жогорудагы маяна башка өлкөлөрдүн депутаттарына караганда төмөн экендигин баса белгилеген. Депутаттар депутаттын артын чукубайт. Парламентте бүгүн 2 октябрда кесипти кошундар жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууда талкууланып, анда түшүнүксүз жагдайлар орун алды. Кызыгы, мыйзам долбоорду талкуулоого Профсоюздар Федерациясына кирген 29 тармактын жетекчилери жооп берүү үчүн келишкен. Алардын берген жоопторуна эмнегедир депутаттар канааттанбагандыгын билдирип жатышты. Депутаттар белгилегендей, кошундун иши ачык болбой жатат, бирок бирликтин жетекчилери анда айткандарына караганда маселени түйүнү келип кесипти кошундун президентине такалат. Кызыгы, буга баш оорутуп кызыгып койгон депутат болгон жок. Ал эми Кыргызстандын кесиптик бирлигинин башчысы Мирбек Асанакунов жыйынга келген эмес. Балким Асанакуновдун келишин талап кылганга бир дагы эл өкүлүнүн духу жетпесе керек.
Анткени Мирбек мырзанын аялы Гүлкан Молдобекова КСДП фракциясынан чыккан монстр экенин коомчулук арасында айтылып жүрбөйбү? Бул аялдын кудурети каякта экенине таң берүүгө болот. Атамбаевдин тушунан бери Баншик күйөөсүн мамлекеттик бир канча жетекчилик орунга олтургузду. Ошол эле учурда Асан Акунов жөн жүрө албай, коррупцияга да шектелип, бирок анысы унутулуп бара жатат. Эрди катын жашаганды билишет экен. Сурабалдиева Бельгия фондунан 9 атка минер үлүшкө отурууну каалашкан. Ар бир министр, ар бир чиновник 10-15% үлүштө отурушат. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Депутат Бельгиянын фонд ачууну каалаган өкүлчүлүктөрү менен жолуккан учурда алар Улуттук банк менен экономика министрлиги кабыл албай жаткандыгын айткан. Депутаттын айтымында европалыктар долбоор тууралуу кайрылганда 9 атка минер үлүшкө отурууну каалашкан. Мен аларды мекендин саткынчылары катары социалдык баракка жарыялоо үчүн алардын визиткасын сурадым, деди депутат. Эгер компания ишке кирсе, 1 жылдык айлануусу 1,5 миллиард еврону түзмөк. Бизге 1,5 миллиард евронун кереги жок да. Бизге акчанын бир бөлүгү кимдир бирөөнүн чөнтөгүндө калуусу кажет да, деп билдирди эл өкүлү Эльвира Сурабалдиева. Ош милициясына Ыдырыс Исаковдун үстүнөн арыз түштү. Азаттык радиосунун кабарчысы Ыдырыс Исаковго карата мурда токтотулган иш кайра тергелмей болду. Бул тууралуу 2-октябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиргенин Азаттык жазды. Мекеме маалымдагандай, 30-сентябрда Ош шаарынын тургуну кайрадан арыз менен кайрылып, Исаков ири суммада акча талап кылганы боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүп, күбө катары 2 адамды ээрчитип келген. Анын арызы кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Ал Исаков мага $5000 бересиң. Бербесең интернетке чыгарам, болбосо Lexus машинаңды бересиң деп опузалаганын билдирди деп айтылат шаардык милициянын маалыматында. Милиция билдиргендей, ушундай эле мазмундагы арыз быйыл 4-апрелде катталган, бирок далил жоктугунан кыскартылган. Ыдырыс Исаков өзү бул арызды жалаа деп эсептейт. Ал 1-октябрда Facebook'тагы жеке баракчасына арыздануучу тууралуу ал бала милициянын полковниги экенин унутуп, каралардын ана башы Кадыр Женго Досоновго өкүл бала болуп алган ишкер Жалил Атамбаевдин колунда иштейт. Шефи арыз жаз, кайдан болсо да бирдемени ойлоп тап деп артыңда карап турса кантип баш тартат. Ошондуктан Ыдырыс акча сурады деп маалымат берип аткан баланы сөкпөңүздөр, тилдеп жаман көрбөңүздөр, жөн гана түшүнүп коюңуздар деп жазган. Орусияда эркек адам 2 кичинекей баласы менен кошо көп кабаттуу үйдөн секирип кетти. Эркек адам балдары менен көп кабаттуу үйлөрдүн 9-кабатынан секирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Эркек адам балдардын атасы болгон. Балдардын бири кызы 4 жашта болсо, анын иниси 1,5 жашта экени айтылууда. Атасы менен 1,5 жаштагы баласы жеринде каза тапкан. Ал эми кызды оор абалда ооруканага жеткиришкен. Бирок кыз бөбөк дагы өзүнө келбей көз жумган. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алган жок деп айтылат маалыматта. Окуя боюнча иликтөө башталып, себептери такталууда. Орусиядагы балдар акыйкатчысы бул ишти өз көзөмөлүнө алды. ИИМге суракка кирген Мээрбек Мискенбаев суракка чакырыла элек Атамбаевдин 2 эле ити калды. Бүгүн 2-октябрда экс-депутат Мээрбек Мискенбаев Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка келди. Мискенбаев бүгүнкү суракта балким мени камакка алышы мүмкүн деген ойдо. Суракты Атамбаевдин баардык тарапташтарын камакка алуу үчүн гана чакырып жатат. Мен кой таштагы окуяда жаракат алып эсимди билбей жатсам, кантип мен башаламандык уюштурган болом. Азыр суракка чакырыла элек Атамбаевдин 2 эле ити калды. Мени бүгүн камап салышы мүмкүн деген ой менен жылуу кийинип келдим. Эми калганын дагы көрөбүз да, деди Мискенбаев. Роналду спорттон сырткары жашоосу тууралуу айтып берди. Белгилүү футболчу Криштиану Роналду баштагыдай эле футболду жана көрмандарын сүйүп, жакшы көрө турганын билдирди. Бирок ал спорттон сырткары дагы жашоодон ырахат алса боло турганын кошумчалаган. Бул тууралуу дүйнөлүк базылмалар жазып жатышат. Акыркы 5 жыл ичинде мен футболдон сырткары жашоону сүйүп калдым. 1-2 жылдан кийин эмне болуп кете турганын эч ким билбейт. Ошондуктан мен жашоодон ырахат алып жашаганды үйрөндүм, деген популярдуу португалиялык футболчу. Экс-губернатор Жусупжан Жээнбеков Жумабековдун окуганын өзүнөн башка киши түшүнгөн жок деп Фабула гезитине маек берген. Жусупжан агай спикердин Нур-Султан шаарында орусча сүйлөгөнү социалдык тармактарда сынга кабылып, түрдүү талкууларга жем таштады. Бул спикердин катачылыгыбы же коомчулуктун аша чапканыбы?
Мен күнөөнү спикердин катачылыгын сындаган коомчулук эмес, спикерге коем. Спикер жазылган кагазды да жөндөп окуй албай уят болду. Анын окуганын өзүнөн башка киши түшүнгөн жок. Спикер мындай чоң жыйындарга баратканда даярданып барышы керек эле. Башкача айтканда, мамлекеттеги эң жогорку кызматтагы жетекчи болгондуктан мындай жыйындарга окуп, даярданып, тилин көндүрүп, жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек болчу. Орусчаны эптей албаса, кыргызча деле сүйлөй берсе болмок. Андан кадыр деле түшүп кетмек эмес. Тескерисинче, тилин сыйлаган жетекчилердин катарына кирмек. Кыскасы, спикердин орусча сүйлөй албаганы осол эле иш болуп калды. Дастан Жумабековдой спикерлер шайланышына өзүбүз шарт түздүк окшойт. Партиялык тизмедеп алып адамды эмес, партияны шайлап алып, ушундай сабатсыз депутаттардын парламентке келишине шарт түздүк. Парламенттик шайлоодогу пайыздык ченди жогорулатып жиберишти. Бул нерсе эмки шайлоодо башкага эмес, капчыкка маани берилет дегенден кабар бербейби? Ошондой десек да болот. Анткени 9% ченден өтөбүз деп партиялар катарына ар кимди кошот. Акчасына карап, башкасы аз келгесип, Кытай күйөө балдарыбыз парламенттик шайлоого катышып калабы деп кооптонуп турам. Мурунку шайлоодо деле башка мамлекеттин жараны экенине карабай 3 адамды депутат кылышкан. Бул сапарда андай жагдай орун албайт дегенге болбойт. 9% ченден өтө алган жок деп жогорку жак өзүнө ыңгайлоо, айтканын аткарган саналуу гана партияны өткөрөт. Атына заты жарашпаса да, парламенттик башкаруудан кеп кылабыз. Парламенттик система өзүн өзү актадыбы? Актаган жок. Ошон үчүн эл арасында нааразычылык көч. Парламенттик башкарууну бетке кармап, партиялык система менен шайлоого барып, эл күтпөгөн, элди ойлобогон, элдин таламын талашпаган адамдар депутат болуп калышты. Ошон үчүн шайлоодон мурун партиялык система зарылбы же жокпу, ошону чечип алышыбыз керек. Болбосо аны пайдасынан да кесепетин тартып калышыбыз мүмкүн. Кыргызстанда экономиканын таш талканы чыкты дегенге кошуласызбы? Же өнүгүп жатканыбызды байкабай жатабызбы? Экономиканын таш талканы чыкты, өнүгүп кеткен деле жерибиз жок. Артка кетсек кеттик, алдыга жылган жокпуз деген Жусупжан Жээнбеков Фабула гезитине берген маегинде. Булак Назар Ньюс KG сайты.